Норпресстин жаңылыктар түрмөгү аны мен Айназ Кадыров алып барам, саламатсыздарбы? Журналист Болот Темировдун өлкөдөн чыгарылышы коомчулукта кызуу талкууга алынууда. Бирок адам айта турчу кебин кайда жүрбөсүн, кандай шарт болбосун айтат. Анын өлкөдөн чыгарылышын бири туура эмес десе, бири туура деп жатат. Убагы келгенде, мезгил сааты чыкканда укуктук баа берилер. Бул жерде көңүл бура турган көрүнүш соттун чечими ошол күн эмес, ошол секундтарда аткарылды. Демейде чечимдер жылдап аткарылбай жүргөн учурлар арбын кездешет. Чечимдерде өкүмдөрдү аткаруу үчүн карапайым калктын барбаган жери, какпаган эшиги калбайт. Ал тургай өкүмдү аткаруу өндүрүшү боюнча документ орто жолдон таптакыр аты жыты билинбей жоголуп кеткен учурларда кездешет. Бир мисал, буга чейин Норпресске ат башынын тургуну Жумагүл Абдыраева кайрылган. Анын уулун өлтүргөн адамга жогорку соттун өкүмү менен 200 000 сом айып салынып, мындан тышкары маркумдун жакындарына 100 000 сом моралдык, 235 000 сом материалдык чыгым төлөп берүүгө милдеттендирилген. Бул 2019 жылдагы өкүм. Андан бери 3,5 жылдан ашты. Бирок материалдыктагы, моралдыктагы чыгым төлөнүп бериле элек. Мындан улам соттун чечимдери менен өкүмдөрүн кынтыксыз аткарууда тандалма мамиле жасалабы деген суроо туулат. Биз райондук соттон өтүп, облустук соттон өтүп, жогорку сотко келгенде жогорку сот өкүм чыгарган. 9 жыл берген. Моралдык, материалдык чыгым өндүрүлсүн деген. Бирок эчтеке аткарылган жок. Мен билбейм, мен кай жер аткарат билбейм. Бул жогорку соттун өкүмү аткарылбагандан кийин мен 3 жылдан бери чийки май жегендей болуп эле жүрөм. Анан эми ушул чечимди аткарып берсеңер жакшы болот эле. Жогорку соттун чечими аткарылса деп ойлойм. Ушул жумада элдин пикирин экиге бөлгөн окуя болду. Бул депутат Эльвира Сурабалдиеванын Кемпир-Абадка каршы добуш бергендерге коркутуп бүркүтүүлөр болуп жатканы жана анын Кудайберген базары боюнча айткан сөзү. Эл өкүлүнүн кебин бири колдосо, башкасы каршы болду. Кызыгы, адаттагыдай фейктердин жетекчиси фас деди. Оппозициянын дагы жүзү жоктору жеке жашоого чейин мурдун салып, калпты чындык ойгулап, бири-бирин тепкилеп жатып калышты. Мындай ботторду ким иштетерин эл билип эле калды, ачык эле айтып жатышат. Жерден алып көргө салган аныксыз маалыматтар саясаттын куралы катары колдонулууда. Эми аларды ооздуктай турган фейктер жөнүндө мыйзам деле бар. Ал ченемдик укуктук акт ким тарабынан демилгеленип, кандай кабыл алынганы башка кеп. Кандай пикирлер, сындар айтылбасын, ботторго каршы күрөшө турган документ турат. Бирок ал иштеп жатабы? Албетте жок. Коомчулук кулак түрүп карап отурган дагы бир жаңылык курултай. Адаттагыдай бири-бирине комплимент айткандар иш-чарага катышып жаткандардын арасында четтен чыгууда. Ал тургай айрымдарга жакпаган пикир айтылса, чурулдап сүйлөтпөй дагы коюшту. Бизге президенттик башкаруу болбойт экен. Башынан кандай кыйынчылык өтсө дагы, кимиси болбосун президенттик тактага жеткенде монстрга айланат экен. Ошон үчүн биздин өлкөдө президенттик парламенттик башкарууга өтүшүбүз зарыл. Биринчиден, албетте мындай көрүнүш курултайга барк алып келбейт. Тескерисинче коомго сиңип калган дүжүрлөр деген түшүнүктү бекемдейт. Мындан улам иш-чаранын катышуучулары сүйлөп жаткан адамдардын дагы пикирин, сунушун сыйлай билүү маданиятын көрсөтүшү керек. Бүгүнкү жыйында жергиликтүү деңгээлдеги маселелер гана айтылды. Бирок ошол маселелерди карай турган тармактык органдар менен жергиликтүү бийлик отурат да. Көпчүлүк курултайдын масштабы кенен болот деп ишенген. Азыр деле кеч эмес. Анткени иш-чара эртең дагы өз ишин улантат. Дүжүрлүк же уралап кол чапкан эмес, чыркыраган чындык жаңырып, анын негизинде орток пикирге келген иш-чара болот деген ишенимдебиз. Башка кабарлардан Кыргызстанга атомдук электр станциясы курулабы деген суроо коюлууда. Буга энергетика министрлиги менен Россиянын Росатом корпорациясынын кызматташуу боюнча макулдашууга кол койгону себеп болду. Өз кезегинде энергетика министрлиги кол коюлган документ атомдук станция курат деген сөз эмес экенин айтып чыкты. Мекеменин маалыматы боюнча алгач техникалык экономикалык негиздеме иштелип чыгат. Ага ылайык бардык экспертизалар жүргүзүлүп, Кыргызстанга АЭСти куруунун күнгөй тескейине анализ жүргүзүлөт.
Элди кооптондурганы эгер курулуп калса экологиялык жана ага жакын жайгашкан калктуу пункттардын коопсуздугу. Атомдук электр станциясынын курулушуна айрымдардын каршы болушуна себеп бар. Ал Чернобыль менен Фукусимадагы атомдук станцияларындагы кырсык. Деги эле Кыргызстан электр энергиясын өндүрүүнүн кошумча булактарын ишке киргизиши керек. Анткени климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу мөңгүлөр азайып жатат. Бул болсо Кыргызстандын энергетикасына түздөн түз таасир этет. Себеп биздин өлкө азырынча электр энергиясын суудан өндүрөт. Нурпресстин жаңылыктарын YouTube, Instagram, Telegram, Facebook'tan окуй аласыздар. Нурпресс чындыктын изи менен.